Аскатбектин жумушу өспүрүм курактагылар менен тыгыз байланышкан. Ал күн сайын таңкы 7:30 тарта түшө окуша тиешелүү тилкедеги мектеп окуучуларынын жүрүм турумун көзөмөлдөйт. Начар окуган же сабакка келбей калгандары байкалса, окуунун үзгүлтүккө учурашынын себебин иликтейт. Мындан тышкары окуучулар арасында таалим-тарбия, кылмыштуулуктун алдын алуу боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүп турат. Бул балдарга да тиешелүү эмес, кыздарга да тиешелүү. Эми жаш өспүрүм арканда болот. Жаш өспүрүм мисалы үчүн өзүнө өзү жооп бере албайт. Ал жаш өспүрүм үчүн 18ге чыкканга чейин ата-энеси жооптуу. Ата-энеси бир учурда бар болуп калат, бир учурда Кыргызстанда эмес болуп калат, бирөөнүн колунда чоңоюп калган убактар болот. Түздөн-түз жумушубуз ушул жаш өспүрүмдүн кызыкчылыгы да, ошолордун кызыкчылыгын коргоп, колдоп, ошол боюнча иш алып барабыз. Инспектор мектептеги социалдык педагог менен биргелешип иштейт. Алар келечек ээлеринин толук кандуу билим алуусуна шарт түзүү максатында тыным албай эмгектенишет. Эгер окуучу көп сабак калтырса, үйлөрүн кыдырып, ата-энесине жолугат. Эмгек жолунда Аскатбек окуучуларга тарбия бергенден тышкары үлгү боло алган. Балдарга туура направление берет, туура багыт бере алат. Көп балдарга мотивация бере алат. Аскатты көрүп көп балдар, Аскатты ол инспектор, милиция болом деген балдар бар. Бизде ар кандай семьялар бар да, ар кандай балдар бар, ар кандай ситуацияда балдар бар. Көп балдарды кандай десем, багыт берип, жетелеп, ошол кыйынчылыктан чыкканга көп жардам берет. Инспектор катары жоопкерчиликтүү, аябай. Өзүнүн жумушуна так, абдан жоопкерчиликтүү бала. Бала кезинен милиционер болууну кыялданган Аскатбек мектепти аяктаган соң 2011-жылы Ички иштер министрлигинин академиясына тапшырып, билим алган. Андан кийин аскердик милдетин өтөгөн. Жаштар арасындагы кылмыштуулуктун алдын алуу боюнча инспектор болгонуна 4 жыл болду. Ал өзүнө тагылган жоопкерчиликти сезип, жаштарды туура жолго салуу менен алек. Өспүрүмдөр менен иштеген негизи оор. Потому что азыр жаш өспүрүмдөр аябай өздөрүнүн укугун жакшы билишет. Жаш өспүрүмдөр менен иштеген негизи оор, ответственность чоңураак, жоопкерчилик аябай чоң. Милиционер болгон жагат мен өзүм тандап келгем, өзүм сүйүп иштеген кесип. Аскатбектин жумушу окуу күнү бүткөндөн кийин дагы уланат. Ал өзүнө бөлүнгөн ош базарына жакын участокто балдар мушташып ээн баштык кылбасын деп кыдырат. Анын коомдук жайдагы башкы милдети кылмыштуулуктун алдын алуу жана болтурбоо. Уланбек Тыйканбаев, Рыскелди Көкүлбеков, Ала Тоо 24.